Саламатсыңарбы сүйүктүү достор. Салам кичинекей бөөктөр. Силер менен адаттагыдай эле мен Мирзада жана Аяна бирге болобуз. Бүгүнкү күн ишемби, 3 апрель. 3 апрель күнү көптөгөн белгилүү инсандар туулган. Туура Аяна, ошол белгилүүлөрдүн арасында футболчулар да бар экен. Ошондуктан 3 апрель кайсы футболчу туулганын айтып кетпесек болбойт. 3 апрель 1981 жылы Бразилияда белгилүү футболчу Эдер Бонфим туулган. Ал көптөгөн беттештерде мыкты голдорду жараткан. Бүгүн футбол жөнүндө алдыдагы рубрикадан айтып берели. Бут менен ойнолуучу бул оюн Англиядан башталган. 1963 жылы октябрда Лондон шаарында футбол сүйүүчүлөрдүн бирикмеси түзүлгөн. Аталган оюндун тарыхы мына ушундайча башталат. Футбол англис тилинен которгондо фут-бут бол топ дегенди билдирет. Оюндун куралы болгон топко дарбазачыдан башка оюнчулар кол тийгизбей ойношот. Аталган оюндун атайын эрежелери бар. Бүгүн биз эрежелерге эмес, футболдун ден соолукка тийгизген таасирине басым жасайбыз. Футбол оюну бүткүл дененин өзгөчө буттун булчуңдарынын өсүшүнө жардам берет. Жүрөк кан тамыр жана дем алуу системасын чыңдайт. Мындан сырткары адамды эрктүүлүккө, шамдагайлыкка, чыдамдуулукка тарбиялайт. Футбол топ менен аткарылуучу татаал техникалык кыймыл-аракеттер. Чабуул коюу, коргонуу, топту баш менен сүзүү, бут менен тебүү өзгөчө тыкандыкты талап кылат. Ал денени ар тараптан өнүктүрөт жана ден соолукту чыңдоого жакшы таасир берет. Футбол ойноо менен сергек жашоону камсыздоого болот. Футбол оюнун көбүнчө жаштар жана балдар ойношот. Учурда балдар сергек жашоодон алыстап, көп убактысын телефондо, планшетте, компьютерде отуруу менен өткөрүшөт. Балдар сергек жашоосу үчүн ар түрдүү спорт оюндары менен машыгып туруусу керек. Спорттук оюндардын тез уюшулуп турганы алардын спортко болгон кызыгуусун арттырып, патриоттуулукка да тарбиялайт. Башка спорттун түрлөрү сыяктуу эле футбол оюну да балдардын ден соолугун чыңдайт, ынтымактуу, тартиптүү болууга үйрөтөт. Футбол менен машыккандар спорттук башка көнүгүүлөрдү сууда сүзүү, жеңил атлетика жана башкалары менен да машыгуулары талапка ылайык. Футбол оюнунда белгилүү эрежелерди сактоо керектигин эстен чыгарбоо зарыл. Анткени түрдүү травмага учуроо коркунучу бар. Дени сак бала, дени сак улут дегендей спорт менен машыгалы. Туура, спортко өзгөчө көңүл буруу керек. Эми кезек бөбөгүрүнө келди. Балдай ширин тили бар бөөктөрдүн ырын угалы. Кыргыздын бийик алат тоолорунан, аскасы бийик зоолорунан салам айтам сиздерге Өрүкзар балдар бакчасынын атынан. Байткенин айгүлү апрелде гүл ачат, бүт дүйнөнүн элдери суктанышып карашат. Салам айтам ак сакалы жайкалган аталарга, салам айтам ак элечек апаларга, салам айтам калың кыргыз калкыма, салам айтам балдар кыздар баарыңа. Кийгенде башка жарашкан, суктанып баары карашкан, ак калпак кыргыз белгиси, ак калпак кет эр киши. Комузум тегизгенде колчун, шыңгыраман ашка, шаңдуу чыга добушум, терип жетем, жанып жетем, мынтип, мына мынтип. Комузум, жакшы сенин добушуң, мен кыялды сүлөтүп, кумбарган сайратам. Биздин бакча, гүл бакча, өзгөлөрдөн бир башка. Сонундугу жасалып, кантип болбой ырдашка, билбегенин билдирип, аңгиме айтып күлдүрөт, акыл салып эжебиз, кечке чейин бил жүрөк.
Çoңa nege bayır, eki kadın şair, biri bopoz, biri yakas, ökö birde şair. Tamandarın sulap, taza suğa junat, biri bopoz, biri yakas, ökö birde şair. Быйыл күздө чоңотан бата тилеп тойберет, байкелерин намышкай белек кылып тойберет. Тайды таптап мен тайды күтүп секиртем, тайды орлай деп татты төлөп эшитем. Ай чыкты карачы, айдан жаралды, ай нуру төгүндө алтындай балалы. Күн чыкты асмана жылмай карачы, ай нуру төгүндө алтындай балалы. Bakım elkilete күн vaga tugutba, күн менен bakımda dünöde жазгана. Ал кечкisi бакчадан ыйлаган аскам, арты көрүн башкадан жаным сүйгөн апамды. Балдардын чыгармачылыгын өркүндөтүүгө убакыт берген үйрөнөбүз рубрикасына кезек келди. Адаттагыдай эле бул рубрикадан силер көптөгөн нерселерди үйрөнүп аласыңар.
биздин балакай көрсөтүүнүн көрүүчүлөрү. Алдыдагы рубрикадан таланттуу балдар менен таанышасыңар. Ооба, балдардын өнөрү менен тааныштырган Жаш талант көрсөтүүсүнө да кезек келди. Бул жолу Баткен райондук балдар музыкалык мектебинин таланттуу окуучусу менен тааныштырмакчыбыз. Салам достор, Жаш талант көрсөтүүсүнү баштайбыз. Экрандан алыстабагыла. Бүгүн биз Баткен райондук балдар музыкалык мектебине конокко барабыз. Таланттарды таптаган бул мектептин комузчу кызы менен таанышабыз. Азыр биз Баткен райондук балдар музыкалык мектебине келдик. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Асел Бабаева болмокчу, анда чогуу таанышалы. Асел эже, саламатсызбы? Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатчылык. Мен атым Бабаева Асел. Мен Владимир Ильич мектебинде окуймун. 7-класста окуйм. Мен өзүм үй бүлөм жөнүнөн айтып кетсем, биз 3-1 тууганбыз. 2 агам жана мен кичүүсүмүн. Мен өзү комуз ойногонду жакшы көрөм. Жана келечекте популярдуу ырчы болгум келет. Кандай музыкалык аспапта ойнойсуз? Мен бир гана комузда эле ойнойм. Азырынча кийин да башка аспаптарда ойногонду үйрөнөм. Анда бизге бир күнү чертип берсеңиз. Нурак Абдырахманов, Куунчак. Комузду чертип калууңузга ким себепкер болду? Мен комузга чертип калышыма апам себеп болду. Апам кичинекейинде комуз ойногонду аябай каалаган экен, бирок ойногонго иш ашпай калгандыктан мени комузга берип, менин ордума кызым ойносун деп комузга берген. Комузду кимден үйрөнүп жатасыз? Мен комузду Калыкова Садат эжейден үйрөнөм. Эжекейибиз бул аябай популярдуу жана комуз аябай жакшы шаңдуу кылып ойнойт. Комуздун коштоосунда ырдаганды да билесизби? Бизге ырдап бербейсизби? Ырдаганды билем. Кайсы ырды ырдап бересиз? Асанкалы Керимбаев энекемди ойноп берейин. Eneke
болсом да атасы баланын, өзүңө дале мен баламын. Үшкүрүп каласың сен алыстан, үйүмдөн узаса караны. Үшкүрүп каласың сен алыстан, үйүмдөн узаса караны. Жашоого от болуп жагылдым, карылдым, кагылдым, арылдым. Мен эми эч кимден табылбаса, энелик бериmin сагындым. Мен эми эч кимден табылбаса, энелик бериmin сагындым. Энекем, 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 дүйнөгө табылгыз берекен. Асель эже кайсы сабакты жакшы көрөсүз? Мен химия менен физика сабагын аябай жакшы көрөм. Мен өзгөчө мисал иштегендерди аябай жакшы көрөм. Бош убактыңызды эмне менен өткөрөсүз? Мен бош убактымда китеп окуу жана комуз өткөрүү менен өткөрөм. Үй бүлөңүздө комуз черткендер барбы? Жок. Келечекте ким болгуңуз келет? Эгерде башка кесиптин ээси болсоңуз, комуз чертүүнү таштап койбойсузбу? Жок, мен келечекте ырчы эле болом. Ошол ырчы болгондо комузда чертип турам. Маегибизди жыйынтыктар алдында анда өзүңүз жакшы көргөн бир күнү чертип берсеңиз. Ыбрай Туманов, Абышкан Арман көзү. Асель эже келиштерди каалайбыз. Алдыда биздин көрсөтүүбүздүн каармандары үчүн оюн бар. Анда кийинки бөлүккө өтөбүз. Oyun Plus рубрикасы башталды. Бул рубрикада биз каармандар үчүн тапшырма даярдап койгонбуз. Ушул тапшырманы аткарууга туура келет. Анда биз тапшырмага өтсөк, сизге 1 мүнөт убакыт берилет. Ошол убакыттын ичинде бир кылынча ырды ырдап жетишип калышыңыз керек. Алгач бир ырды ырдап баштайсыз, мен башка дегенде башкаларга өтүп кете бересиз. Ыр таппай калсаңыз жеңилесиз. Эгерде 1 мүнөт ичинде ырларды таап ырдасаңыз, анда жеңишке жетесиз. Оюндун шарты түшүнүктүү болгон болсо, анда баштайбыз. Даярсызбы? Жаркыраган энегем, айга күнгө тең экем, мээрим чачып жүзүнөн, менин колдорумдан төбөлүк сен кармап жүр. Кочу чекиттерге калтырбай таза өтүр. Айылды бүгүн эскерип, акшамнан жаңа кечтерип. Энекем, 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 дүйнөгө табылгыз берекем. Махабатым, кош махабат. Omdesse Frause, pourquoi je chasse avec moi aussi? Je voudrais m'essayer moi aussi. Рахмат, сиз биздин оюндун жеңүүчүсү болдуңуз. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Достор,
Достор, Асель эженин да таланты менен таанышып алдык. Комузду сонун ойнойт экен. Менин да ойногум келип кетти. Асель эже келечекте мыкты комузчулардан болоруна шек жок. Мен силер менен коштошуп калам. Жаштаган көрсөтүүсүнөн кайрадан көрүшкөнчө. Көз ачып жумуча бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Достор, ишемби жана жекшемби күндөрү эфирден көрүшкөнчө. Достор, эсалык күнүңөр көңүлдүү өтсүн. Балакай көрсөтүүсүнөн көрүшкөнчө.